Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам. Газеттеги биздин студиябыздын кадырлуу коногу төкмө акын Акматбек Султануулу бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Соңку кабардан баштайлы. Байге кут болсун. Келе жалпы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн кайсыл жердеги айтыш, канча акындын арасынан терилип отуруп, анан баш байгени алдыңар. Ушул быйылкы жылы жакшы саамалык башталып атыптыр. Мамлекеттин колдоосу менен Манас улуттук Манас театрынын Ачылышы алды. Ачылышы менен анан 20 жылдан бери Кыргызга ушул уюткулуу өнөрдө көчүн жалгап келаткан бир жакшы бир башат болуп келаткан Айтыш коомдук фондунун демилгеси менен анан биздин Индира Куралбекова деген эжебиз дагы аракет кылып ушул айтышты уюштуруптур. Бул айтыштын айтыш кербенинен башталган эң биринчи көчү Таласка барып түшүп, Байдыл атабыздын 90 жылдыгына даңазалап айтыш өткөрүштү. Калайык калктардын баары келишти. Тандоолор бизде 10 майда Манас кинотеатрында болуп өткөн. Анда болсо 40тан ашуун акын келип, 12 акын иргелип алынган. 12 акын Казакстандан 3 акын келди, 4 акын келмей экен. Анан 15 акын Таласка барып айтыш куруп беришти. Азыркы учурда сизди Элмирбек Иманалиевдин баягы окуучусу катары, шакирти катары тааныйбыз да. Билебиз, анан акындардын баарын башын бириктирип турган, көз өтүп кеткенден кийин мындай устатыңардын ордун жоктотпойм деп башыңарды бириктирип турган ким? Бизде устатыбыздын ордун толтура ала турган эч ким жок. Анткени ал киши ушунчалык бир өнөргө өзүн арнаган, турмушунан дагы кыргызынын өнөрүн бийик койгон адам эле. Тилекке каршы андай кыргыз үчүн, теги эле мамлекет үчүн, өнөр үчүн күйгөн адамдар жок да, өнөрпоздор. Анан ошого азырынча устатыбыз кетсе дагы устатыбыздын өрнөгү, устатыбыздын максаттары, устатыбыздын ушу Кыргызга кызмат кылам деген улуу тилектери дайым бизди бириктирип турат. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Ошол ынтымактагы деле сакталып калды сиздерде. Албетте сактайт. Окуучулардын арасында. Могу нерсе чын эле мени аябай кызыктырган да. Азамат Болгонбаев айтты эле. Агабыз айтканда, Элмирбек Иманалиев менен айтышканда, мындай кээ бир акындар бар, чымчып койсоң, сени дароо эле мындай жеп салат. Куш сөздөр менен айтып салышы мүмкүн деп. Бирок ошол учурда мындай Элмирбек Иманалиев айтышып аткан жанындагы акынды дагы көтөрмөлөп, баалап, канчалык чымчыса да, канчалык тийишсе дагы ага мындай сонун сөздөр менен мамиле кылат деп мындай көп эле байкалды беле ушул сизде? Эми албетте баягы акындар деле жашоодогу адамдар сыяктуу эле адамдар, алардын өзүлөрүнүн мүнөзү бар. Алардын ошо кыялындагы, жашоосундагы жоруктардын баары ырларына чыгып кетет да. Элмирбек Иманалиевдин мүнөзүн карасаңыздар, ар дайым күн сыяктуу жылмайып жүргөн бардык адамдар элестетет да. Анан ал киши кандай нурга таш атсаң деле ал баары бир жумшак, баары бир жарыгын чачып турат да. Устатыбыздын жан дүйнөсү ушу нур сыяктуу жарык, жумшак дагы, жеңил дагы, таза дагы болгон да. Устатымды бир чоң жыйындарга барганда абдан издейм да. Анан ошолордун арасында болсо деген адамдык тилек, бирок устатым
бир өмүрдө жашаса дагы 7-8 эскербеген өмүр калтырып кетиптир да. Биринчиси өзгөчө төкмөлүк өнөрдө айтыштарда өзүңүз айтып өткөндөй эч кимдин көңүлүн оорутпай, улуттук максатты мамлекеттик мүдөнү бийик көтөрүп, ушу элдин рухун алдыны карай баштаган бир улуу көсөм акын. Элмирбек Иманалиев жөнүндө мынакей сөз башталды. Келиңиз, ошол айтыш коомдук фондуна жаңы барган күнүңүз, Элмирбек Иманалиев менен сүйлөшкөн сөзүңүз эмне болду эле? Мен 2014-жылы келгем. Кайсы күн экенин унутуп калдым. Ушу март айларынын бир күндөрүндө айтыш коомдук фондуна баргам. Барсам, устаттын тамактанууга чыгып кеткен экен. Анан бир топтон кийин келди, келип анан бул акын боло турган бала экен деп бер жактагы жигиттер айтты. Анан саламдаштык. Саламдашкандан кийин устат төр жакка өтүп кетти. Анан каяктан келдиң дейт, Кытайдан десем, анан кайра бир келип колумду экем кучактап, жакшы болгон турбайбы деп бир ушу жылуу мээримин ошол кезде төктү эле да. Башында эле айткан, сөзүң жакшы экен, дагы да үйрөн, үнүң жакшы экен, комуз үйрөн деп. Мен комузду ушу Кыргызстанга келгенде үйрөнгөм. 2014-жылдан кийин чертип баштадым. Ага чейин таптагы жок. Ага чейин эми кармачымын, бирок черталчу эмесмин да, тиякта айылдачы. Анан ушул жака келип үйрөндүм. Бул жака келгендеги алгачкы убактыңыз ким менен, кайсыл жакка бардыңыз, кимдикине бардыңыз, ким тосуп алды, бара-бара мына көнүп кетиби? Мен келгенде биринчи мен бул жакта бир жеңем бар эле. Ошол киши чакыруу алып берген бул жака окууга келүүгөчү. Анан Ишеналы Арабаев атындагы мугалимдик окуу жайынан алынган экен, ошол жерге келип түшкөм. Келип түшүп ал жакта 2 айдай окудум. Топ жек турган Алиф атанын Манас таануу деген кафедрасында. Анан ошо башында абдан кыйналуулар көп болгон. Азыр мына көнүп өзүбүздүн. Кыйналуу, эмне кыйналуу? Эмне кыйынчылык? Мен бая жаңыдан келген кезде эми көнө албай жүрдүм. Бая биздин айылдагыдай эле элдин баары кыргызча сүйлөйт деп сүйүнүп келесиң да. Анан бул жакта көбүнчө элдер орусча сүйлөп, анан мен бир кырсык болуп, мен машина сүзүп кеткен да, апрелдечи. Ошо 2 айдан кийин жаңы киргенде эле. Анан ошондо бутум сынып калып, анан больницага түшүп калгам. Анан ошондо ата-энеме айта алган жокмун. Мен ушул жактагы эл журттун ошол кезде эле Кыргыздын мээримин төгүп турган. Мен ошо кырсыктап эмканага, больницага жатып калганда, ошондо эле кыргыздардын мээримин, өз элимдин чын ыкласын сезгем да. Анткени мен бир досум эртең менен келип, эртең менен окуусуна кетет, кечинде келет, ошондой карады бир канча күн. Анан ал окууга кеткен кезде күндүз ошо больницада жаткан адамдардын баары мени карап, ага дем берип, өзлөрүнүн туугандарын алып келген тамактарын баарын берип абдан эме кылды да. Жаңы келген менен Ахматбек Султан уулунун максаты азыркы күндө канчалык пайызга орундалды? Жаңы келгендеги максаттарымдын баары эле акырынан алдыга жылып келатат. Мен эң жогорку максатым болсо, ушу келгенде эле ушу кыргыз элине бир Эстебес Турсуналиевдей, Элмирбек Иманалиевдей улуу залкар акындардан болсом деген максатты койгом. Ошол максаттын
өнөр жолундабыз, эмгек жолундабыз. Жакында эле Манас театры ачылды деп жогоруда айтып кеттиңиз го. Баарыбыз билебиз, массалык маалымат каражаттары дагы жалпы элге кандай ачылганын, эмне болуп ачылганын, эмне иш алып барып атканын баарын чыгарышты. Ошол жака да мындай жумушка орношуп иштеп атасызбы? Ооба, ал жакта да иштейм. Манас театрында акындарга негизи 25 орун бөлүнгөн экен. Анан ошондо иштеп атабыз. Ага чейин кайсы жакта иштешеңер? Бир гана төкмөлүк менен беле? Бир гана айтышта болчубуз. Анан мен өзүм 1-2 жыл болуп калды. Ошо бир мектепте Манас тааны боюнча бир аз кружок сабак берем да. Эл тараза эл сынчы дейт го. Эл арасында жүрүп калганда карапайым сиздердин угармандарыңыздын, көрөрмандарыңыздын арасында жүрүп калганда бир мындай бир эң мыкты мактоо сөз, анан бир сын пикир кайсы болду эле сиздин эсиңизде калган? Эми эң мыкты сын пикир болсо, алар дайым эле айтат. Өскүлө, окугула деп. Эң жакшы мактоо болсо, силер бар үчүн кыргыз бар деген сөздү көп айтышат да. Анан бул өтө чоң жоопкерчилик. Анан биз акындар бар үчүн кыргыздардын бар болуп турганы, демек биз ошо улуттун ядроосу турбайбызбы, өзөгү турбайбызбы деген бир зор милдет болот да. Азыркы учурда мен сизди тосуп алганы чыкканда автономия келдиңиз. Башында келгенде анын баардыгы жок болчу деп, бара-бара жетишип келатасыз. Албетте. Кубанычтуу кабар, чынында. Мунун өзү жакшылык, анткени ушунун баары мага кыргыз эли берген. Мен өзүм бир эле бизде бокчо деп коет. Бир эле сумка менен келгем. Ушул кезге чейин жетишкен ийгиликтерим, алган сыйлыктарым, тапкан урмат сый, кадыр бар. Анан кичине заттык байлык, тыйын тыпырлардын баарысын кыргыз эли берген. Бул акыркы баш байгеңиз канчанчысы болду? Канчанчы? Мен бул биринчи баш байгем да. Биринчи баш байге? Мен өзгөчө кубанып турам. Анткени ушул Байдылда атабыздын айтышынан баш байге буйруп койгону мага жараткандын. Бул өзүнчө бир зор мактаныч, өзүнчө бир жакшы жышан, анан улуу милдет болсо керек. Анткени ушу Байдылда атабыз карап көрсөк өмүрүндө эч бир мындай көр дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн ыр жазып, же болбосо сыйлык үчүн бирөөгө кошомат кылып, же бир баягы бийликке жетиш үчүн чындыкты ыйлаткан адам эмес экен да. Халтураны жаман көргөн адам экен. Ушундай кыргыздын чынчылуулуу, мекенчил эрендин мааракесинде мен баш байга алганым зор милдет, зор сыйлык да. Акыркысы болбосун бул баш байгеңиз, баягы даамын таттыңыз баш байгенин. Дагы бир өзүнчө бир күчтөнөт болушуңуз керек, дагы бир өзүнчө эргип алып болушуңуз керек. Милдет да. Могул нерсе Нурзат эжеке, баягы Элмирбек Иманалиев агабыздын келинчеги айтты эле, мынакей Элмирбектин баласы чыгып атат. Мынакей азыр Элмирбектин баласы айтышат, мындан кийин чыгат экен деп, кандай айтышат болду экен деп, баягы аябай толкундоо менен отурганда, анан ошол эле учурда силерге дагы бир көрүнбөгөн бир жүк бар экен да. Элмирбектин баласы кандай айтышат болду экен, кандай айтыш куруп берет болду экен, баягы көз өтүп кетсе дагы сөз тийип калбайбы экен, мындай бир атасы, устаты тигинде болгондон кийин балдары тигинде болуп кетпеди экен деген сыяктуу мындай ар кандай көз караштар менен карап турат экен силерди. Албетте, эң туура сөз. Анткени баягы адам кыргыз эли жакшы көрүп турат да, мисалы, өнөр постторунчу. Жакшы көрүү, сүйүүгө ээ болуу абдан оор да, кыйын. Анан жек көрүү тез эле да. Ошон үчүн ошол сүйүүсүн өчүрбөй
сактап калыш үчүн отко деле отун салып туруш керек да. Ошол сыяктуу эле сөзсүз асыл ырларды, жакшы ойлорду салып туруш керек да, элдин жүрөгүнөчү. Ошондо алып күйүп жанып турат да. Келиңиз, темабызды мен сизде үй бүлөгүңүзгө бургум келип атат. Качан бардыңыз акыркы жолу айылга? Мен 2017-жылы баргам. Канча убакыт жүрүп келдиңиз? Мен 2 ай жүрүп келгем, жайкы каникулга. Ал кезде мен студент болчумун. 5 жыл болуптур да. Качан барайын деп атасыңар? Эмне буйруса, дүйнөлүк пандемия басылса, анан жол ачылса барабыз да. Азыркы учурда сагыныч аябай эле күчөп турган кез экен да. Үй бүлө катары, ата-эне катары. Албетте. Сагыныч, туулган жериң эсиңен кетпейт, түшүңөн кетпейт. Анткени жакшы бир сөз бар кыргызда. Туулган жердин топурагы алтын дейт. Жерин сагынбас жылкы, элин сагынбас эр жигит болбойт дейт. Биздин кийиндик кан тамган жерибиз. Акматбек Султан уулу таптакыр туулган жеринен кетип калышы мүмкүнбү же бул жакта калабы? Мен жаранды калгам да. Жаранды калдым. Анан үй бүлөм бул жакта. Анан эң негизгиси эгемен Кыргызстан дүйнөдө бирөө эле да. Анан эгемен мамлекетке кызмат кылышыбыз керек. Мен абдан чоң ыраазычылык айтам. Албетте ушул Кыргыз мамлекетин түптөгөн биздин Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Касым Тынстанов сындуу улуу данышман, улуу көсөмдөргө рахмат айткым келет. Ошолор түптөп койгон экен. Мына эгемендик алганда алыстан биз дагы келип, өз мекенибизди таап, өзүнчө сүйүнүп ал тургай мигрант экенибизди, башка жактан келгенибизди да унутуп калып атабыз. Анан ошо башка жактан келип, бюджеттен бир тыйын төлөбөй, ушул Кыргызстандан билим алып, ушул күнгө жеттик. Бул үчүн Кыргызстан мамлекетине чын дилинен кызмат кылган, мен тааныбаган, сансыздаган адамдардын баарына рахмат айткым келет. Анткени биз окуу билим болбосо, биз айылдагы карапайым маңдай терин төгүп өзгөнүн көргөн адамдардын бири болор элек. Бизди ушул күнгө жеткирген сөзсүз билим өнөр. Ушу билим жолун салган улуу көсөмдөргө жакшылык, ыраазычылык айткым келет. Ата-энеңер эмне жумушка аталышат? Ата-энем карапайым эле Кыргыздын турмушунда, мал чарба менен айылда. Жогоруда айттыңыз го, үй бүлөм бул жакта. Үйлөнүңүзбү? Ооба, ого элексиң. Кош болуппуз. Качан? 2,5 жыл болуп калды. Айтыштарда баягы көбүнчө сиз менен сөзсүз түрдө баягы чыккан атаандашыңыз, каршылашыңыз, сиздин өнөктөшүңүз мындай чыкканда сөзсүз бир акын сизге тийишип кетет, ыйлак акын депчи. Башында биринчи айтылганда мындай өзүңүзгө катуу тийип жүргөн болсо, кийинчерээк мындай көнүп деле калган болушуңуз керек ал сөздөргө. Ооба, ошону көп айтат. Анткени акындар да баягы элге кызыктуу болуш үчүн бир тема, чымчыган сөздөр керек да. Ошо көп айтат. Эми мен өзүм баягы сахнага чыкканда элдин ушунчалык урматтап турганына эл жүрөсөм, эл журтумду, ата-энемди сагынганым бир кусам. Андан бөлөк максаттар ушу жан дүйнөм кайнап кетип анан ыйлап жиберсем керек да. Мен жүрөгүм абдан жумшак болсо керек адамдардын ичинде. Мен бирөөнүн ушундай бир жакшылыкка жетип атканын көрсөм да элжиреп ыйлайм да. Бир айтышыңызды уктум беле же бир концертте уктум беле, сиздин бир ырдаган ырыңыз бар эле.
мен ошолорду сурагым келип турат. Мен бир эле жолу уккам ошолорду. Анан театр актерлордун арасында отуруп чогуу укканбыз. Андан актерлордун бир канчасы ошолорду мындай бир 2-3 сабын эле эстеп калып, анан өзүбүзчө кайталап мындай жакшы экен деп өзүбүзчө бир мындай баа бергенибиз бар эле да. Анан ошолорду сурансам болобу? Асмандан жылдыз болуп көрүндүк биз. Ала тоого. Ушундай бир ырыбыз бар эле. Келиңиз. Бул ырдын автору сөзүн жазган Мамбет Мамбет акын уулу. Обонун жазган Мамбет Жума Мамбет акын уулу. Биз деген ыр. Жана өзүңүз айтып кеткендей, асманнан жамгыр болуп төгүлдүк биз деген. Бул ырды мен ойлойм ушу укса бир гана жүрөгүндө оту бар, мамлекетин сүйгөн мындай патриот деген сөз бар го, мындай элдик адамдар угат да. Ошону сиздин угуп атканыңыз мага дагы бир кубаныч тартуулады. Патриот жигит экенсиз. Рахмат. Келиңиз. Жамгыр болуп төгүлдүк биз, адамга ак калпакчан көрүндүк биз, чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай алам кездик, сөгүлдүк биз, чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай алам кездик, сөгүлдүк биз. Маркасын издеген марал, борезип баздаган каймал, Манастан айрылып кыргыз, тагдырга көз салат жал-жал. Манастан айрылып кыргыз, тагдырга көз салат жал-жал. Тагдырды таштуу жерге аркандадык, тагдырлар таштап кетсе арданбадык. Эне сайбы узатканда аттар семиз, чарчадык тагдырды кууп, чарчабадык. Эне сайбы узатканда аттар семиз, чарчадык тагдырды кууп, чарчабадык. Маркасын издеген марал, борезип баздаган каймал, эзилип эмчегип, энелер титирейт калгал, эзилип эмчегип, энелер титирейт калгал.
ат жалына қазан асқан насихат улуда алыстан бар өз көйгөсүн чертип кайрып апалар жолду карай так жолукчан бар өз көйгөсүн чертип кайрып апалар жолду карай так жолукчан аркасын издеген марал бор эзип боздагандай мал бүтүнүн ченеми болот огурбун билимге шайлан бүтүнүн ченеми болот кыргыздар билимге аттан кыргыздар билимге аттан Булар туккандан чындыгында жүрөктү ойго түшүрөр экен. Ар бир көрүүчүнүн баягы бизде канча киши көрсө, ошонун ичинен бир 10 киши, 5 киши, мейли бирле киши дейчи. Биринде жүрөк ойгонгон болсо да биздин бир максатыбызга жеткенибиз ошол го. Эң туура айтасыз, анткени бул негизи ар бир коомду алдыга жетелеш үчүн от болуп күйгөн, баардык кызыкчылыктан баш тартып коюп, мамлекетке кызмат кылам деген бир 10 чактуу адам болсо, оңолот да. Коомчу, абдан туура айтасыз. Буларды мен ойлойм, ушу жалаң гана патриоттор көп укса керек депчи. Ойго түшүрөр экен бирок. Ооба, булардын өзгөчөлүгү ушул кыргыз тилинде миңдеген жылдык тарыхын, анан ошондой эле келечекке кандай багытта кетүүнү жар салгандар да. Буларды айтып тургандай, көтүүнүн ченеми болот, кыргыздар билимге аттан дейт. Бизде ар бир кыргыз билимдин падышасы, билимдин көсөмү болсо, биз тургай бүтүндөй адамзатка жакшылык, бакыт жарата турган адамдардан болуп чыгабыз деп ишенем да. Буюрса. Бүгүн биз менен маектешип отуруп, бүгүн азыркы мен обонду ырды уккандан кийин дагы бир өзүмчө бир темага кирип кеттим окшойт да. Ошондон чыга албай калдым окшойт да. Ыраазычылык билдирем бүгүнкү маегиңизге. Буга чейин кандай ырдаган болсоңуз, мындан кийин дагы бир канча ийгиликтерди, бир канча маанилүү сөздү, бир канча оң сөздү айтат болушуңуз керек. Ишенебиз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Сизге да абдан рахмат. Ушул телеканалга эл менен бизге өнөр адамдарын ар дайым көпүрө болуп жүрөсүздөр. Ар дайым эле ушул чындыкты, жакшылыктын жаркын жүзүн көрсөтүп жүрсөңүздөр, сиздердин жашоодогу милдетиңиздерди, мекендеги атуулдук милдетиңиздерди аткарып жүргөн болосуздар. Биз сиздерге ар дайым ийгилик каалайбыз. Биздин башкы максатыбыз биргелип кеткен өмүрдө эч качан өлбөй турган, эскирбей турган улуу эмгектерди жаратып кетсек, биз ошондо Манаска дагы Чыңгызга татыктуу урпак боло алабыз. Ошого баарыбыз аракет кылалы. Мен кыргыздын баарын жакшы көрөм, кыргыздын көлөкөсүн да сүйөм. Мен кыргыз болуп жаралып калганыма Кудайга чексиз шүгүрчүлүк айтам. Кыргыздар ушундай табигатын өзүнүн денесиндей, сууларын өзүнүн энесиндей санаган калк. Ушул таза мамлекетибизде, таза жерибизде, таза мүнөзүбүздү, таза көркөм өнөр мурастарын
манасыбызды урпактарга булгабай кирдетпей жеткирсек, биз чоң ийгиликтерге жеткен болобуз. Дайыма айтам, 100 жыл деген убакыт 36 000 күн гана. 100 жылдын татып тамагын жүгүрүп жүрөт ким гана. Кыргызга кызмат кыла алсаң, кыярбас өмүр бир гана деп. Аката. Расылык билдиребиз чындыгында. Баягы жалпы көрүүчүлөргө дагы бир маанилүү эфир, бир маанилүү маек болду окшойт деп бир толук ишенем. Эгерде сиздердин бир жүрөгүңүздө ой отурган болсо, анда биз максатыбызга жеттик. Бүгүнкү маектен кийин түшүндүк окшойт да. Адам канча жашаган эмес, кандай жашаган маанилүү деген сөздө. Келиңиздер, ар бирибиз огонолу, из калтыралы бул өмүргө, тарых жасайлы, ал ар бирибиздин колубузда. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар, урматтуу Супер Тв каналыбыздын көрүүчүлөрү.